Өлкө аймагында мамлекеттик кызматкер манас окуу долбоору жүрүп жатат. Долбоордун алкагында ар бир мамлекеттик кызматкер манас эпосун окуу менен эпосту жайылтуу, нарктуу мамлекеттик кызматкерди калыптандыруу, мамлекеттик тилди өнүктүрүү, ошондой эле салттуу баалуулуктарды жайылтууга өбөлгө болушат. Бак дөөлөт бооруна бырылдап уктап жаткан баланы кош колдой көтөрүп ак балтанын эки алаканына салып берди. Теңир жалга, теңир колдо деп өзүнчө күбүрөп. Долбоордун алкагында президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Эмилжан Макеев манастын төрөлүшүн окуп берди. Чыырды көзүн ачып маанайы жылмайды. Мени коюп алдагы баланы кароосуз калтырбагыла. Ак балта абамдын байбичеси киндигин өзүң кес деди. Долбоорго ылайык ар бир мамлекеттик кызматкер манас эпосун окууга милдеттүү. Бул иш-чара эпосту жайылтуу менен гана чектелбестен, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана салттуу баалуулуктарды сактоого чоң өбөлгө түзөт. 13-кө чыкканда ошо хан көтөрүүдө дагы өзүнүн багы жөн эле урушка чыккан баатыр гана эмес, жөн эле баягы эр жүрөк гана эмес, бирок акыл калчаган адам катары дагы баардык жан жөкөлөрүн ошо жөрө жолдошторун чакырып алып туруп аңчылыкта жүргөндө ошо туура бир баягы жора башчы деп коебузбу, баягы бирөөдү баш кылып ошого баш ийип ошонун аркасынан эч ийли деген да сөздөрдү айтып келип атат да. Бул баягы ата бабабыздан калгандай баягы ийри отуруп түз кеңешүү деген маселе ошол жактан чыгып атат. Долбоордун максаты улуттук аң сезимди өнүктүрүү жана кыргыз элинин баалуулуктарын мамлекеттик кызматкерлер аркылуу коомго таанытуу. Мындан артык бизге жол көрсөтүүчү нерсе жок болуш керек да. Баардык нерсени үрп адат дейбизби, каада салт дейбизби, ынтымак дейбиз. Кайсы нерсени карасак дагы ошол жака карап түзөлсөк жакшы болот да. Баягы өзүбүз буга чейин да канча айтылып кетти. Манастын 7 озуятын биз туутутуп дагы жашап келебиз. Бирок ошол жерде баардык нерселер ошо 7 озуятта айтылып калган да. Негизи ошо элибиздин ынтымагы, биримдиги, табият менен жакшы таттуу мамиледе жашоо, мунун баардыгы эле келип туруп ошо манас атадан келип чыгып аткан баягы таалим, тарбия нерселери да. Дагы эле чакырып кетет элек да, ошо көбүрөөк окуп, бизден кийинки урпактарга да сиңирип, бул ошо жакшы демилге көтөрүлүп атат. Ошо манас китепти окуу өзгөчө муну баягы калктын катмарына сиңирип кетсе, бул өзүбүздүн баягы тарыхыбызга кылчайып караганга дагы биз кандай жолду басып келгенибиз, азыркы күндө кандай жетишкендикке жеткенибизди дагы мындай баамдасак болот. Долбоор аркылуу манас эпосун жайылтуу, нарктуу мамлекеттик кызматчыны калыптандыруу, мамлекеттик тилге жана салттуу баалуулуктарга өзгөчө көңүл буруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин сүйлөө маданиятынын сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.